Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен азыр последний бойдо бир агабыз бизге машина берди эле, көрдүңөр. Ошо сүйлөп койгон жери бар эле. Марселге ушинтип чогултуп туруп үй алып берип коелу деген жерине комментарийге кирсем, полный давай карта кой, карта ач деп жазып атышыптыр да. Еще мен личкамадан толтурадан жазат, Америкадан жазат, Дубайдан, Казакстандан, өтө көп жактан жазат да. Марсел давай карта кой, биз карапайым 50 алып берип коебуз депчи. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мен өзүм ден соолугум бар, Кудай кааласа, өзүм эле кылам бар нерсени. Чоң рахмат, Алла разы болсун колдоп аткандарга. YouTube каналдан көрүп калдым, бирөө ушинтип киргизип коюптур, Марселге жардам берели чогуу деп. Антиштин кереги жок, мен ден соолугум зыңк, мындай ишти кыла турган, азыркы учурда 27 жаштамын. Ишти кыла турган моментимда, мындай любой нерсени кармаганды сындыра турган момент. Ошол себептен мындай колдоп жазып аткандарга Алла разы болсун. Бирок мага андай нерселердин кереги жок, мен өзүмдө дагы намыс бар. Коёнду камыш өлтүрөт, эркекти намыс өлтүрөт дейт. Ошол себептен мен өз күчүм менен кылгам, дагынам кылам. Кудай кааласа ден соолук болуп турса, мындай үйлөрдөн дагы 10 салам. Силер мага чисто поддержка берип турган, но карапайым кыргыз элим, поддержкада эле турсаңар, биз мындай үйдөн дагы 10 салабыз. Не только үй, Кудай кааласа мына Базар Коргон шаарына жолдорду салабыз, көптөгөн нерселерди кылабыз. Кудай каалап насип кылса, өлбөй турсак, көзүңүз тирүү болсо көрөсүңөр ошол нерселерди. Жакшы ниеттери бар мына Базар Коргонго, не только Базар Коргонго, Кыргызстанга жакшы пайдабызды тийгизип, кыргыз элинин тарыхында кала турган инсандардан болобуз дагы. Уже азыркы учурда жашыбыз 27де аз жашпыз. Ошол себептен жашыбыз келген малда Кыргызстандын керегине жараган менмин деген инсандардан болобуз. Кудай каалап насип кылса. Главный Алла берсе болду бизге. Калган уже Алладан гана коркобуз, уже пендесинен вообще коркпойбуз. Ошол себептен кыргыз элим, силерге чоң рахмат колдоп аткандар. Кыргызстан алга. Ассаламу алейкум, тиктоктогу достор. Азыркы учурда биз Кытайга кетип атабыз. Бул жакта жакшылык ака айтат: "Укам, жүр, мен сага кандай бизнес кылганды үйрөтөм. Кайсы товар, кайсы жерде өтө арзан экенин полный көрсөтөбүз" дейт. Так что тиктоктон тынбай видео киргизип турабыз. Азыр кандай болуп учабыз, кайсы жака учабыз, полный нерсени көргөзүп турабыз, достор. Эгер силерге кызык болсо, видеолорду калтырбай көргүлө. Кытайда товарлар өтө арзан дейт да. Жакшылык ака. Товар, машина, полный Кытайда акчага алабыз бул иште. Короче, барабыз дагы прям полный көрсөтөбүз. Кытайда эмне товар, канча сом, кайсы машина канча сом. Прям как она есть көрсөтөбүз да, сен аларынчы. Братан, Кытайга кандай болду ата? Эмоциялар кандай? Өтө сом, бакты Кытайда полный акчага алабыз. Кытайдан да арзан кылпайбыз, Кудай буйрса. Кудай кааласа. Биринчи жолу Кытайга кетип атышым. Короче, достор, Кытайга келип алдым. Бул жакта кытайлык кыргыз, биздин тууганыбыз, кыргызча так сүйлөйт. Кандай? Жакшы тууган? Жакшы элесиз. Кытай кандай? Жакшыбы? Ага, жакшы. Кудай кааласа эртеге базарларына чыгабыз, рыноктарын көрсөтөбүз. Аке, Бул жакта жакшылык экен. Кетип атабыз. Мынакей кытайлардын өтө мындай немелери экен. Короче, өтө сонун жер экен да. Жамгыр куюп атат. Өтө сонун болсо да, бирок Кыргызстанга жетпейт. Любой путем. Кыргызстан алга.